Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эки дарыгер программасы анын алып баруучусу мен Бигимай Жетимишева. Буга чейин көптөгөн ызычуулар болду. Бизде мугалим менен окуучунун ортосунда кандай мамиле болот, урушуп кетти, тытышып кетти деп көп сөздөрдү көп уктук. Мына ошондуктан бүгүн биз психологду чакырдык. Маекке Тынчтыкбек Бакытов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып кетсеңиз адегенде. Саламатсыздарбы? Да бир жолу менин атым Тынчтыкбек Бакытов. Мен ушул акыркы 8 жылдан бери балдар психологу болуп эмгектенем. Көбүнчө тажрыйбам ушу ата-энелер жана балдар менен байланган жана өзүм ушу 46 мектепте психолог болуп иштегем ушул жылга чейин. Ошо биздин темага байланыштуу кесибиңиз турбайбы? Ооба. Айтыңызчы, ошо сиз көрсөңүз керек, сиз деле интернет булактарынан ошондо деген аябай бум болгондо биздин коомубузда мугалим тоңготоп коюптур депчи, сиздин көз карашыңыз? Жалал Абад областында болгон ситуация болчу. Аябай баягы азыр эми интернеттин өнүккөн учурунда бүт эле кандай бир нерселер болсо сразу интернетке чыгып катуу дискуссияга алынат. Бир чети бул жакшы. Анткени мурун жабык нерселер мындай коомчулук билбей калчуктан. Анан эми андай зордук зомбулукту мугалим тарабынан көп эле көрүп келсек керек. Мисалы мен деле мектепте окуп жүргөндө андай мугалимдер бар эле. Ручка менен уруп, же бор менен уруп, же дептерлер менен, китеп менен. Указкалар бар болчу. Указкалар менен уруп, анан мен ата-энемди уксам, алардык андан да жаман болгондо, негизи эле ушу мектеп системасында зордук зомбулук көптөн бери эле бар. Бул болсо биринчиден ушул мугалимдин авторитети баягы диктатор катары өзүн кабыл алып, анан баягы сабак берүү модели дагы бир эмерээк болот да, мындай баягы либералдуу эмес дегенде, балдардын оюн угуп же аларга мүмкүнчүлүк бербей, мен билем, мен бул жакта эрежелерди орнотом жана мен бул жакта баягы кожоюнмун деген позицияда да мугалимдер. Бирок азыркы учурда кичине коом өзгөрүп атат, биздин балдарыбыздын психологиясы да башка. Анан Z мууну деп айтып атат. Бул Z мууну деген баягы төрөлгөндө эле аларда телефон бар болчу, интернет деген нерселер бар болчу. Мунун бардыгы негизи эле коомдун өнүгүүсү, балдардын жүрүм турумуна чоң таасир этет да. Ошондуктан мурунку системада иштеген мугалимдер менен азыркы жаш биздин өспүрүмдөрдүн ортосунда конфликттер көп чыгышы бул нормалдуу деп эсептейм да. Советтер Союзунун системасы деп бөлсө болобу же кандай, ошо эмне үчүн ушундай бир жолдорго биздин мугалимдер барып атат да? Негизи эми биз бул жакта эки фактор бар. Бул совет доорунан калган кандайдыр бир эрежелер. Экинчиден бул кыргыздардын өзүнүн бир маданиятына тиешелүү деп ойлойм да. Биринчиден ушу советтик доорунда негизи мугалимдерди биз аябай сыйлаш керек. Анан мугалим келатканда баягы баш кийимибизди чечип тосуп алыш керек деп көп улуу мундагы адамдар айтып калат да. Анан мунун бардыгы баягы жаңы билим киргенде, биздин чоң аталарыбыз окуп баштаганда негизи эле мугалим бул өзгөчө билим алып келген адам да. Анан интеллигенция катары негизи эле мугалимдердин жашоо деңгээли да башкача болчу да. Азыр эми башкача, алардын маянасы да аз, авторитети да өтө күчтүү эмес дегендейчи. Ошол баягы психология калыптанып калганда, анан ошолорду сыйлаш керек, алар жалаң гана туура нерсени айтат деген ойлор ата-энебизде бар да. Анан көп ата-энелерди уктук, интернет экиге бөлүнбөдүбү биздин коом. Ооба, туура кылды мугалим, уруп салды, ошентиш керек деп, анан жарым айтты, эч кандай баланы, бирөөнүн баласын урганга укугу жок деп. Эки тарапта бөлүндү. Анан кыргыздарда негизи эле улууларга болгон маданият баягы кичинекей балдардын ою мындай эске албай эле, анан алар чоңдорду угуш керек деп айта беребиз да. Анан бир чети чоңдорду сыйлай турган жер бар жана биз кызмат кылып аткан жер бар. Мисалы кичинекей балдар үчүн балдарды биз
кардар катары кабыл алабыз да мектеп системасы, жаңы мектеп системасында. Анткени алар бизге мамлекет акча төлөп атат мугалим катары. Биз ушул кандайдыр бир кызматты балдарга көрсөтүп атабыз, бул окуу кызматын. Анткени баягы биз ошол баягы жаңы дүйнөдө, баягы капиталисттик дүйнө болуп атпайбы, анан налогторду төлөп атабыз да, мисалы, салыктарды. Ошол салыктардын баардыгы топтолуп келип, анан биздин балдарыбызды окутуш үчүн мугалимдерге акча төлөнөт. Биз ошону баягы түшүнүшүбүз керек да. Анан негизи эле зордук зомбулук негизи эч качан колдонулбашы керек. Бул баягы түшүнүктүү нерсе, бирок тилекке каршы азыркы учурда мамлекет туура эмес позицияны кабыл алды да. Мисалы үчүн мына ошол жөнүндө айтып атасыз. Мен мисалы үчүн окуп жүргөндө 15 жыл болуп калыптыр мектепти бүтүргөнүмө. Биз мугалим бизди урушуп, бизге кыйкырып атса, биз унчукпай анан жерди тиктеп, анан турчубуз да. Ошол эле биз мугалимдерибизге бүгүнкү күндө барып калабыз да кээде, кандайсыз, жакшысызбы депчи. Эми албетте убакыт өттү, бирок алар дагы баягы эски система менен калдыбы же калбадыбы билбейм, бирок биздин байкашыбыз боюнча баягы азыркы балдар алардын мугалимге болгон мамилеси мындай орой да өзүнчө. Мен кааласам кечиктим. Мен кечээ күнү ооруп калыптырмын. Анан ошого келбей койдум депчи. А биз деген ооруп калса справка гана деп аябай урушчу да эбизчи. Ошондо мындай кеңешпи же болбосо азыркы мындай эрежелерби, бала тарабынан кандай эрежелер болуш керек жана мугалим тарабынан. Эми балдардын баягы негизи эле мектепте алып жүрүүнүн өзүнүн этикасы бар да, мугалимге дагы талаптар бар, жанагы окуучуга дагы. Мен айтпайм, баягы балдар баягы кечип келген балдардын баарына эле көз жумуп коюш керек деп. Жок, андай эмес. Мектептин эрежелери бар, ошого тиешелүү ата эне дагы окуучу да жоопкерчилик. Биринчи ата эне жоопкерчилик, анткени бала 18-ге чыгаrak жоопкерчилик баягы толук мойнунда эмес да, ата энеде. Ошондуктан андай учурларда мугалимдер кандайдыр бир чара көргөнгө укуктары бар жана кылыш керек, дисциплина, тарбия болуш керек. Бирок жана уруп коюу бул уже баягы чектен чыгып кетүү да, мисалычы. Ошондуктан биринчиден сунуш катары деп сурап калдыңыз, ата энелер үчүн бул кандайдыр бир мектептин эрежелерин сактоо, убагында сабакка келүү. Бала деген сабакты калтырбаш керек, причинасы жок. Эгерде ооруп калса сөзсүз түрдө барып справканы алыш керек. Же азыр ар бир мектепте медайымдар бар, ошолорго кайрылып, ошолор аркылуу справкаларды жасатыш керек да. Анан бизде кыргыздарда бүгүн той, эртең тияк бияк деп эле анан күз келгенден баштап балдар сабакты калтыра баштайт да. Вроде бы сабак башталат 1-сентябрда, бирок анан тиги ооруп калды, анан тиги каза болуп калды, анан бизде иш чаралар көп да. Ошол учурда балдарын эч кимге тыштай албагандыктан ата энелер алып кетип калышат. Бишкекти карасак, мисалы жаңы конуштардан көп окуган балдар менен көп иштешип калам. Ал жакта ушундай да. Анан бизде эми бул маданияттык кандайдыр бир өзгөчөлүктөргө тиешелүү болуп мектептен эмне үчүн балдар калып атат. Мугалимдер үчүн сунуш катары айтат элем, мугалим негизги максаты бул сабакты берүү жана тарбия берүү балага. Эми тарбия бирок биринчи ата энеден да. Мугалимдин негизги максаты бул ошо сабактар аркылуу баланын баягы интеллектин өстүрүү, кандайдыр ошол нерсени калыптандырууга жардам берет. Анан уруп согуп же андан көп мындай чектен чыгып кетүүдөн баш тартыш керек да. Акыркы учурда ушул баягы Чарасы барбы ушуга? Кандай дейсиз? Мындай наказание же штраф сыяктуу бир. Ооба, зордук зомбулукка сөзсүз түрдө наказание бар. Бизде балдар кодекси деген бар, өзүнчө документ. Ал жакта балдардын укуктары кандай корголуш керек, кайсыл эл аралык документтерде балдардын укугу боюнча жазылган, ошонун баардыгы көрсөтүлгөн. Жана ошол уголовный кодекс деген бар, жаза кодекси. Ошо жаза кодексинде же болбосо административдик Штраф, укук бузуулар боюнча штрафтар каралган. Бирок тилекке каршы азыр биздин мамлекет мугалимдер тарабын алып, мен эми балдар психологу болгондон кийин көп учурда окуучулардын тарабын баягы тарабында болом да, анткени мугалимде баары бир бийлик бар да. Ошол бийликти колдонуп, анан мен көрсөтө алам сага, уруп кое алам, мектептен чыгарып салам, эки коюп салам деген нерселер аркылуу алар өзүнүн баягы
өзүнүн күчүн көрсөтөт да балдарга. Азыр болсо ушул жаңы бир указ киргизилди. Ушул эгерде мугалим менен урушса же болбосо сөксө окуучулар штраф каралган 2000 сомдон өйдө жана ата Окуучу энелерге тарабынан. окуучу тарабынан. Бирок мугалимдер тарабынан зордук зомбулук көрүлсө кандай штрафтар каралган, ал жөнүндө айтылган жок тилекке каршы. Ошол талкуу болбой калды да, ошо талкууну баягы көбүнчө мугалимдердин жагына оодарып койду да. Ошол дискуссия жакпай жатат мага, анткени бул дагы бир жолу мындай контролдоонун, элдерди басмырлоо үчүн бир кабыл алынган нерсе сыяктуу да. Бирок эми балдарга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мугалимдер менен кандай мамиледе болуш керек, мектепте кандай алып жүрүшүбүз керек. Негизи эле акыркы жылдары мектептин ролу дагы өтө төмөндөп баратат, анткени биз билимдерди балдар интернеттен деле ала алат. Мисалы, ютубтан окуса деле болот, онлайн мектептер пайда болду канча. Пандемия ага дагы түрткү берди да, мектепке барбай окуса деле болот турбай деп. Жанан мугалим дагы өзүнүн ролун кайрадан бир ойлонуп, баягы мен билем, мен сага үйрөтөм эмес, мен да билем, бала да билиши мүмкүн, келгиле көз чогуу, сен билбеген нерсеңди толуктайын. Мен сенин жаныңа мындай баягы жолду көрсөтүүчү болоюн, экскурсовод катары, же болбосо тьютор деп айтып атат азыр. Бул баланын жанында, окуу процессинде жанында турган адам катары өзүн кабыл алыш керек болуп атат. Анткени ал менде эле билим бар, мен баягы единоличный владелец всех знаний деген позициядан кичине артка кетиш керек. Бирок мына караңызчы, балдардын психологиясы таптакыр башка деп айтып атпайсызбы? Биз айтып атабыз демократия деп. Негизинен түбүн карап көрсөк, бул сөздүн жакшы түшүнүшпөй, жакшы билишпейт да. Анан кийин мугалимге болгон орой мамиле кылганы бул демократия деп эсептешет балдарчы. Канткенде биз мындай баягы илгерки интеллигенция алып келе алабыз, ошондой бир тарбия бере алабыз окуучуларга. Кайсы класстан башташыбыз керек? Ошондой бир беседалар, маектер болуш керекпи? Эми демократия деп өзүмдүн укуктарымыз баягы коргойм деген биринчиден туура, бирок экинчиден демократия бул жоопкерчилик жөнүндө да. Сиз карап көрсөңүз, унутуп калабыз ал жөнүндө. Бүт демократиялык өлкөлөрдү карап көрсөк, ал жакта закон, мыйзам абдан жакшы иштейт да. Если демократиялык режимдерди карасак, ал жакта бир нерсе кылсаң эле сразу законго такап эме кылышат. Мисалы, бизде мисалы эмнени айталы, кичинекей балдар 10дон кийин саат көчөдө жүрбөйт да. Мисалы бизде, бирок мен мисалы мисалы кафеде отурдум, ал жакта кичинекей 6-7 жаштагы балдар бирдеме сатып жүрүшөт да, ата энеси каякта карап атат. Кичинекей балдар көчөдө тамеки чегип жүрөт же да бир нерсе. Баягы 18ге чыга электер. Демократия бул эмес, значит, биздин мамлекеттик система жакшы иштебей жатат. Биринчиден ата энелердин эч кандай баягы кайдыгер мамиле балдарына, же алар атайын иштетип өздөрү иштебей үйдө отурат. Балдар, кичинекей бала бирдеме сатса, сен мисалы барып аласың да, чоң киши сатса айтып коесуң да, жок депчи. Кичинекей балдар кафелерди кыдырып же көчөдө жүрүшөт да. Бул эмнеде жоопкерчилик. Анан демократиялык системада биринчи түрдө сөзсүз түрдө закон иштейт жана соттор иштейт. Бизде ал нерсе иштебейт да, тилекке каршы. Ошондуктан дагы баягы мектеп системасына кайра кайтып келсек, бизде баягы наказаниялар да, то есть кандайдыр бир жаза каралган болсо дагы ошого акча берип коюп кутулуп кетсек болот. Ошон үчүн элдер мынтип баягы өздөрүн эрежелерди сактабай, закондорду сактабаган ошондуктан болот да. Мисалы, зордук зомбулукту эле алсак, мен билем да, мен деген эртең бирдеме катуу бирдеме болуп кетсе, акча берип коем, анан бүтүрүп алам ал ишти депчи. Ошол нерсе жок болуп атат. Анан ошондуктан баягы балдар укуктарын сакташ керек, бирок ошол убакта мугалимдин да укугу бар экенин эсинде болуш керек ата энелердин. Жана ошол мектепте болгон этика жөнүндө унутпашыбыз керек да. Ошондо гана мындай ортодо жакшы мамиле пайда болот. Мына сиз айттыңыз, мектепте иштеймин деп. Мына сиз мындай атайын бир лекцияларды өткөзөсүзбү мугалимдер үчүн, анан кийин балдар үчүн? Себеби дегенде баягы көп эле жаштар менимче мугалимдикке баргылары келбейт. Көп эле байып
чоң адам болгулары келет. Мугалим менимче бул деген аябай кропотливая работа негизи. Анан ошо Совет Союзунан ошо билим алган биздин мугалимдерибиз бар. Азыркы күндөрдө менимче көп болуш керек. Анан кийин ошолордун баары бир деле баягы калыптанып калган да, ошо Советтер Союзунда баягы психологиясычы. Жаңы коомдун эрежелерин кабыл алуу менимче кыйын болсо керек дейм да. Сиздин лекцияларыңыз, сиздин маектериңиз жардам берип атабы? Жана балдарга карата кылган маектериңиз. Эми 2000 бала окуйт да, баардыгына сабак өтүп жетишпейсиң. Бир психолог, штатта бир эле психолог да. Мисалы үчүн Ооба, бирок чоң лекция, ооба, сабактарды өтүп калабыз, бирок ал убакта баягы мугалимге кандай мамиле жасаш керек деген эмеге убакыт жок да, чындыгында. Анткени ушул 2000 балага бир жылдын ичинде иштеп бүтүш бир кишиге кыйын. Жана ал жөнүндө мугалимдер айтыш керек биринчиден. Анткени алардын ар бир класстын өзүнүн класс жетекчиси бар, предметтик сабактар бар, мисалы адам жана коом, ошол эле адеп да ушундай сабактардын алкагында айтыш керек да. Анан өзүнчө айтпайбыз, бирок мен мисалы педсоветтерде мугалимдер менен атайын кичи лекцияларды өткөрүп турабыз, сөзсүз түрдө. Бул бир чейректе бир болот. Ошол убакта биз мугалимдер балдар менен кандай мамиледе болуш керек, азыркы балдардын эмне өзгөчөлүктү бар депчи. Анан көбүнчө көйгөйлөр жана өспүрүмдөр менен чыгат да. Баягы сиз айтып кеткен кейсти айтып атпайсызбы? Жалал Абадта мугалим уруп койгон боюнча. Ал дагы бул өспүрүм кыз болгондо. Кичинекей кезде 4-класска чейин көбүнчө мугалимдер үстөмдүк кылып келет, жана балдар айта албайт да. Баягы өспүрүм убакта уже баланын өзүн мен деген нерсеси калыптанып баштайт да, я концепция депчи. Анан өзүн өзү инсан катары кабыл алып, мен чоңоюп калдым, мени сыйлаш керек. Конфликт ата эне менен мугалим менен баланын ортосунда гана эмес, үйдө дагы пайда боло баштайт. Биз байкайбыз баардыгыбыз. Анткени ал убакта ошо өспүрүмдүн негизи эле психологиясы ушундай, өзүн чоң адам катары сезип, анан баягы кичинекей баладан ушул чоң адамдын ортосундагы бир периодта ушул нерселер болот да. Ошондуктан мугалимдер үчүн дагы ушул өспүрүмдөр менен кандай иштеш керек, алардын психологиясы кандай, кайсы сөздөрдү айтсак алар бизге агрессия көрсөтөт, кайсы нерселерди айтпай эле алдап коюу мисалы, кандай мамиле жасаш керек, ошол жөнүндө айтып түшүндүрүп турабыз. Жыйынтыгы болот Жыйынтык ар кандай, анткени психологдорду мугалимдер да жакшы кабыл албаган учурлар көп. Анткени алар ойлойт, психологдор булар оролуу гана балдар менен иштейт депчи. Анан мен ушу башында иштеп баштаганда 2 жыл убакыт кетти окшойт. Негизи эле мугалимдерди стереотиптерди жоюш үчүн. Психолог бул оорулуулар менен эмес, баардыгы менен эле иштейт депчи. Ошондуктан мугалимдер жакшы кээде кабыл алат, кабыл албайт. Бирок эми өзгөрүүлөр бар да. Өзгөрүүлөр көбүнчө окуучуларда деп ойлосом болот. Анткени мугалимдер кичине баары бир аларды кыймылдатуу кыйыныраак да. Эми баардыгы эмес, бирок көбүнчөсү ошондой деп атат. Эски стереотиптер бойдон, Ооба. Сөзүбүздүн аягыбызда сиздин кеңешиңиз. Биринчи эми окуучуларга айтып кетейин. Окуучулар сөзсүз түрдө баягы 18 жашка чыкканга чейин окуучулардын негизги милдети бул билим алуу. Анткени бул билимди мамлекет бекер караган биз үчүн. Ошондуктан эгерде мамлекеттик окуу жайларында окусак, сөзсүз түрдө баягы сабакка 8ден 1ге чейин келип, канча сабак болсо ошонун баардыгына катышып, кандайдыр бир мектеп формасына болгон баягы талаптарды аткарыш керек деп ойлойм. Анан 18 жашка чыккандан кийин анан өзүбүз чечип барабызбы, барбайбызбы, окуйбузбу, окубайбызбы. Анан окуучулар өзү билет, бирок ага чейин ушул билим системасы баягы билим берип аткандан кийин ошол бүт талаптарды аткарыш керек. Экинчиден, мугалимдерге ушул айтат элем, азыркы ушу дүйнө өзгөргөнгө байланыштуу мугалимдер дагы өзгөрүш керек да. Мисалы, пандемия көрсөттү да, кээ бир мугалимдер иштеше албай калды балдар менен. Кээ бирлер интернет аркылуу онлайн окууну өздөштүрүп кетишти да. Ошол жактан байкадык да, кайсы мугалимдер адаптивдүүрөөк, ийкемдүүрөөк экенинчи. Ошондой болуп эле баардык баягы мугалимдерди ийкемдүүлүккө чакырмакмын да. Ушул жаңы жаштар эмнеси айырмасы бар, алар кандай ой жүгүртөт, алардын баалуулуктары кандай, ошол нерселерди көбүрөөк изилдеп жана балдар
биздин кызматтарды алып атат, ошол кызмат көрсөтүп аткан кардар катары кабыл алсак, биз кичине өзгөрөт окшойбуз да. Анан негизи эле билим системасында ошо мугалимдер үчүн дагы баягы тренингтер болобу, баягы квалификацияны жогорулатуу курстарына барып өзүбүздүн мындай жөндөмдүүлүктөрүбүздү дагы өөрчүтүп туруш керекпиз деп айтмакчымын. Ата энелер болсо эми ата эне негизги маанилүү баягы билим системасындагы эмелер да, акторлор да, анткени алар балдарын мектепке жөнөтөт, ошолорго камсыз кылып кийимин алып берет, канчтабарын алып берет, анан кээде ата энелер да кайдыгер карап коет да ушу билимгечи. Ошондуктан ата энелерге суранат элем, сөзсүз түрдө биз балдарды ошо окууга түртүшүбүз керек. Конфликттер жаралган учурда ар дайым баягы териштирип, ким эмне себептен болуп кеткенин изилдегенге аракет кылалы. Жана сөзсүз түрдө мектеп психологдору болсо, соц педагогдор бар, ошолор дагы жардам берет. Көйгөйлөр болсо ошолор менен биргеликте чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Анан кээде ошо ата энелер баланын эле позициясын карманып алат дагы, анан эчтеке уккусу келбей коет, же дагы наоборот мугалимге кошулуп алышат, балдарын укпай коет. Ошон үчүн ар тараптуу болуп, жана ар бир тараптын ойлорун укканга аракет кылыш керек. Айтыңызчы, сиздин тажрыйбаңыз боюнча, мындай аз эмес экен, сиздин тажрыйбаңыз балдар менен эң чоң көйгөй азыркы учурда? Мугалим менен баланын ортосунда эмес, билим системасында да. Биз көчөкү билимдер менен эртеңки күнгө балдарды окутуп атабыз да. Эски кандайдыр бир, мисалы, мурун системабыз өзгөрө элек да. Акырындан өзгөрүп атат, бирок бул жетишсиз да. Биз балдарды эртеңки күнгө даярдап атабыз, бирок көчөкү эски билимдер менен да ушул разрыв го дейм да. Анткени мугалимдер трансформация болуп өзгөрүп башкача эмес да. Мисалы, мени кандай окутса, мен дагы 13 жыл болду, мисалы, окууну бүткөнүмөчү. Ушундай эле программасы бар да. Бирок эртең дүйнө башкача болот да. Мисалы, ошо 13 жыл мурун жашоо такыр башкача болчу. Социалдык медиалар өнүккөн эмес болчу, телефондор мынча баарыбызда бар эмес болчу. Азыр ар бир төрөлгөн баладан баштап өзүнүн телефону бар дегендейчи. Ошол нерселерди эске алып, негизи эле билим системасы трансформацияланыш керек да. Анткени эртеңки күн башкача да. Биз ошо эски билимдерди алып, бүгүнкү балдарга үйрөтүп, бирок эртеңки жашоого даярдап атканыбыз туура эмес болуп атат да. Анткени эртеңки жашоо башкача. Түшүнүксүз, кимди биз даярдап атабыз? Кимди даярдап, кайсы күнгө даярдап атабыз? Эртеңки күнгө эмес да, биз көчөкү күнгө эмес, эртеңки жашоого даярдап атабыз. 10-15 жылдан кийин такыр дүйнө башкача болот да. Технологиялар өнүккөн, ден соолук башкача болот, экология башкача болот, бирок биз көчөкү эски билим. Ошон үчүн мугалимдер менен балдардын ортосунда эмес, негизи билим системасында ушундай чоң көйгөй. Бирликте баардыгы аракет кылып атпайбы? Чындыгында бизде жакшы специалисттер бар, психологдор, мисалы үчүн сиз өкүл болуп отурасыз. Көз карашы жаңыдан болгон бир специалисттерибиз көп да. Анан кийин баары коом өзгөрсүн, анан элибиз дагы өзгөрсүн, система өзгөрсүн деп абдан аракет кылып атышат, өзүнүн аракеттерин кылып атышат. Демек, анын жыйынтыгы болбойт экен да. Ооба, жыйынтыгы, эгерде биз системаны өзгөртпөсөк, жыйынтык чыкпайт. Азыр ар бир мектепте психолог бар, Жок, Бишкек шаарында эле мектепте. 100 мектеп болсо, 100 мектепте эле бар. Азыркы Кыргызстандын башка региондорунда жок. Бирок ошо билим системасында талап кылып атабы психолог болсун деп? Сөзсүз түрдө психологдор керек, жетишсиз. Биз байкап атабыз, суицид проблемасы болот, үй бүлө ата энеси, миграцияда ата энеси кеткендер. Проблема абдан көп да. Анын баардыгын биз класс жетекчилерге жүктөп атабыз, бирок психологдор болуш керек. Жана ар бир мектепте ачылса жакшы болот. Бирок 2,5 миң психологко бюджеттен акча каралыш керек да. Бизде бюджет тартыш болгондуктан ал позицияларды ача элек. Ачса дагы ошончо специалисттер жок да. Ал үчүн негизи мындай ар тараптуу подход керек да. Мисалы, университеттен окутуп башташ керек. Мисалы, азыр окуп баштаса, толтура эле окутуп атпайбы? Психологдор бирок алар өз кесиптери менен иштебей кетиши мүмкүн, же болбосо мектепте иштегенде аябай акчасы аз да. Ошондо эң чоң көйгөй менимче ошо айлык маселеси болуш керек, себеби дегенде. Ошондон бүт жетиш керек да, ар тараптуу подход менен.
өтө чоң көйгөй болот экен да. Себеби дегенде чындыгында биз азыр бар эле ошону карайт да, зарплата кандай экен деп, анан кийин кичинекей болгон үчүн эч ким баргысы келбейт. Бирок айтты эле го, мугалимдердин зарплатасын көтөрдү, анан мектепте окуган специалисттердин көтөрдү деп же бул? Ооба, көтөрүлдү чындыгында. Кээ бирлеринки 100%га көтөрүлгөн, кээ бирлеринки 80%га. Бирок ошол менен эле бирге продуктлардын баалары жашоо аябай кымбаттабы деп, мисалы. Ошондуктан мен ойлойм, бул көтөрдүк деп мактаныштын кереги жок бул жакта. Анткени бул көтөрүлгөн жок, просто инфляцияга карата көтөрүп койду да. Ошол эле 15 000, мурунку 8 000 деп койсок болот да. Анткени продуктлар 2 эсе көтөрүлгөн. Эми ошол бул көтөрүлдү деп эсептебеш керек да. Бул просто көтөрүш керек болчу мурун эле деген сөз да. Түшүнүктүү. Рахмат биздин программабызга келип кеткениңизге. Биз абдан психологду күтүп атканбыз. Ошол маселени сүйлөшкөнгө маек кылганга. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө сизде калуу делек болсо? Эми бүгүнкү эфирге тиешелүү балдарыбыз менен ар дайым тыгыз байланышта бололу. Балдар бизден көз каранды, ошондуктан алардын укуктарын же болбосо алардын тарабында болуп, алардын көйгөйлөрүн укканга аракет кылалы, ошол. Рахмат келгениңизге. Анда мен сиздер менен коштошомун. Саламатта калыңыздар.